Чүй облусунда кум шагыл чыгарган жайдын иши жакшырган. Күнүнө 1000 тоннадан ашык товар чыгып, Бишкек жана Чүй өрөөнүнө сатылат. Өткөн жылы ишкер Нурдин Абжалбеков Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан 20 миллион сомдук насыяны 12% менен алып, жумушун баштаган. Ага Кытайдан таш майдалоочу жабдык алып, учурда кызматкерлердин саны 20га жеткен. Мы производим щебень, отсев, оптимальный. Фондтон алган каражат менен иштин көлөмүн 3 эсеге жогорулаттым. Бизден чыккан кум, шагылдын кардары көп. Бир облус жана бир шаарды төлөөгө кудуретибиз жетет. Учурда жол оңдогон ишкерлер менен иштеп, жумуштун көзүн таптык десек болот. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун иши көзгө басар. Учурда алма көчөтүн олтургузган дыйкандарга 7 жылга насыя берилип, алгачкы 2 жылында төлөмдөн бошотулат. Бул үчүн банктар менен өз ара келишим түзүлүп, иш аягына чыгып калды. Максат чакан ишкерлерди колдоп, дыйкандарды жаз алдында техника менен камсыздоо. Азыр мына алма өстүргөндөргө бир продукты чыгардык. Эмки жумада уже банктарга беребиз. 2 жылга каникул болот. Кредит болсо 7 жылга берилет. Ушул продукту мына элге жакшы жеңилирээк болот да ушул продукттарды алганда. Фонддун талабы жеңил, ишкер көздөгөн максатын айтып, акчаны кайда жумшаганын билүүсү керек. Документ иштери даяр болсо, тоскоолдук жок. Учурда насыянын мөөнөтү 15 жылга узарып, ишкерлердин мүдөөсү аткарылган. Негизи бул убакыт көбүнчө курулуш жана жол оңдоого берилет. Ал эми мөмө жемиштерди, асыл тукум малдарды өстүрүүгө бөлүнүүчү кредиттин мөөнөтү 10 жыл, андан башка долбоорлордун мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга чейин болуп, катарына чакан ишканалар кошулат. Биз корпусный мебель жасайбыз да, анан мягкий мебелге биз мына азыр биринчи жолу кадам шилтеп атабыз. Фермерлер үчүн да жагымдуу жаңылык. Эми дыйкандар айыл чарба техникаларын микрокредиттик компаниялардан алышса болот. Ага ылайык насыя алуучулар 12% үстөк менен 7 жылда лизингти төлөп берүүсү талап. Фонд буга чейин жалпы 685 долбоорду каржылап, анын ичиндеги 25 долбоорду түз каржылаган. Учурда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду насыяны сом аркылуу 12%, ал эми АКШ доллары менен алса, үстөк акчасы 5% менен берет. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Сагыналиев, Ынтымак, Бишкек шаары.